Бишкек административдик соту бүгүн Маданият министрлигине каршы Азаттык тарабынан жазылган доо арызды четке какты. Маданият министрлиги өткөн октябрда Азаттыктын сайтын жалган маалымат таратуу боюнча мыйзамдын негизинде бөгөттөп койгон. Бирок ал мыйзам боюнча андай аракетке баруу үчүн кимдир бирөө, жабырланган бирөө арыз жазыш керек болчу. Азаттыкка каршы андай арыз жок. Мындай соттор мурда дагы болгон. Мисалга 17-жылы Атамбаев маалымат каражаттар жана журналисттерге каршы 5 сот ишин баштаганда дагы ал өзү андай арыз жазган эмес. Бирок бардык маалымат каражаттар жана журналисттер соттолгон. Алардын ичинде башында Азаттык дагы болгон. Бирок соттор бүтө электе Азаттык бийлик менен сүйлөшүп четке чыга берген. Азыр Азаттык андай сүйлөшүүгө барган жок. Маселе бирок анда деле эмес. Эгерде сентябрдагы Тажикстандын аскери кол салуусу боюнча 16-сентябрдагы Азаттык менен байланышкан «Настоящее время» деген телеканалдын репортажы болбогондо, бийлик баары бир кайсы бир шылтоону тапмак. Экинчиден, соттор мындай учурларда мыйзамдын негизинде эмес, саясий себептерден чечим чыгарат. Кимди актоо, кимди каралоо же кимди соттоону соттор абдан жакшы билет.